алейкум мекендештер. Американын Майами шаарынан чоң салам. Biz жаңы эле келдик Майамиге. Майамиге келсек, күн бүркөө экен. Мен өткөндө айткан мекендешим үй бүлөсү менен ушул жерде эс алып жатат. Азыр Кудай буйрса кезигебиз. Сулуулуктарын көрсөтүп коеюң анча-мынча. Анча-мынча шамал болуп атат Майамиде. Кудай буйрса эртең күн ачылат болуш керек. Бул жак бийик зданиялар салынып тур, кооз. Ар жагы уже океан. Атлантика океаны. Бул жактын секюритиси эптеп атып кой берди. Бул жакта мекендешим эс алып атат. Кезигейин деп келгем деп. Айтсам кайсы номерде турат. Айтпасаң киргизбей дейт, анан телефон менен чалып. Кезиктик. Кудай буйрса мынан бул жакта турушат. Ассаламу алейкумдер. Мына мекендешке кезиктик. Ассаламу алейкум. Алейкум, кандай? Мирлан кандай, жакшыбы? Таластын жигити. Ассаламу алейкум. Алмаз, Жавид. Алмаз. Мой друг. Кыргызстанга салмайт коебузбу? Салам, Кыргызстан. Он это? Блогер. Достор, курсак ачып кетти. Жигиттерден сурасак, бул жакта Оазис деген узбекский кафе бар дейт. Ошол жака барып тамак ичип, тугу алып албасак, жалаң кургак тамак жеп жүрөбүз. Сиздерге Кудай буйрса, жакшынакай видеолорду Майамиден тартуулайбыз. Океандын жегине барабыз, дрон учурабыз. Азырынча жаңы келгендиктен мекендештерге кезигип, анча-мынча жерлерди көрдүк. Узбекский кафеге барып, тамактан алып, гостиница тап. Эртең бүрсү күнү Кудай буйрса жакшы видеолорду тартуулайбыз. Мирландын жанында досу бар экен, Азербайжандан кен. Мурда чогуу Бруклинде иштешиптир. Бул жака келгенде аэропорттон тозуп алып, жашаган жерди таап берип, эки жака чыгарып, жардам берип атыптыр. Биз азыр Майами шаарынын четинде жүрөбүз. Эртең Мирландар учат экен Бруклинге. Самолету эртең мененки 6-да экен. Андан кийин биз калабыз дагы. Акырындан кыдырабыз. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down.
Достор, мына биз дагы чайханага келип калдык. Өзбек туугандардын чайханасы экен. Анча-мынча жаан жаап атат. Бирок муякта Флоридада каардын ордуна жаан жайт экен. Бир жаап, бир токтоп, бир жаап, бир токтой берет экен, достор. Мына бул жакта оазис деп турат, жазылып турат. Кечки прогулка. Майамиде кечки прогулкада жүрөбүз. Абдан кооз жер экен. Пай. Көз ачылат. Бул гостиница окшойт. Астын баарын абдан кооз кылып, фонтанчиктердин баарын жайнатып коюптур. Бул жакта мол го, мол. Жакта ар кандай магазин, шмота, тамак, ресторан ачкан бар. Абдан кооз экен. Моллардын арасында мол үй экен. Бул болсо гостиница экен. Биз азыр океан жакка баратканбыз. Ичине прогулка кылып, кечки Майамини көрүп коелу деп. Чоң салам мекендештерге. Аманчылык. Шамал болот атат мыяста. Кальмалардын баары кыйшыйып калыптыр. Ондай океанга өтө турган жер бар экен. Пальмалардын баары шамалдан ошо кыйшыйып калат турбайбы? Ана монтип 4 жерден 4 устум менен бекитип коет экен, жыгылып калбасын деп. Мына океан, Атлантика океаны. Geç bolup жақсы көрінбей тат. Атлантика океаны. Бул жақта болсо океандын жээгиндеги үйлөр. iPhone бар береме окшойт. Даанараак көрсөтөт экен Samsungга караганда. Мына. iPhone менен тартылып атат. Samsungга караганда iPhone даанараак тартат экен. Атлантический океан. Мекендештерге насип болсун ушул Атлантический океанга келип, Майамиге эс алып,
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Мекендештерге насип болсын Майамиге келіп эс алған. Абдан кооз жерлер экен. Атлантический океандын жээги. Биз деген пляждан барып сейилдеп келип атабыз. Мирлан мырза менен Ассаламу алейкум. сүйлөшүп акырындан коорашып кетерели. Чарчадыңызбы? Чарчадым. Кандай Майами жагып атабы? Жагып атат, барын эле жагат го любой адамга. Силер келгениңерге 5 күн болгон турбайбы? Бүгүн 5-күн буюрса. Жакшы, Майамиге эле эз алды. Ойдогудай эле. Жакшы. Кандай максат, кандай эз алабыз деп план менен келиш керек экен негизи. Ошо план менен келгенбиз, ушундай эле болду. Негизи эз алган барганда заранее план коюш керек экен да. Что бул күнү бияк барам, тиги күнү тияк барам депчи. Что барына жетишкендей болду. Ошондой кылыш керек экен. Ошо Кудай шүгүр, барына жетиштик, Кудай буйрса. Бүгүн акыркы күн, эртең кайра Бруклин. Бруклинге самолет менен учуп кетесиңер, э? Самолет менен. Самолет менен канча экен Майамиге чейин? 2 саат 10 мүнөттө жетет. 2 саат 10 мүнөттө. 2 саат. Кыйналбайсыңар, аэропорттон түшүп аласыңар, такси менен жетип барасыңар үйгө. Бат эле ал эле. Эми 2 саат сууктан кирип самолетко түшсөң уже жып-жылуу. 2 саат аралыгы самолет менен. Разница. Азыр чилде учурунда Майамиде ушундай погода болот. Эми азыр Нью-Йоркко накта чилде көрөсүңөр да. Кече чалсам вообще Бруклинде кар жаап атат дешет. Абдан суук деп. Жакшы, бияка кышында кезиң жакшы экен. 3 күн мурун океанга түштүк. Жакшы, Кудай шүгүр. Суу жылуу. Бул жактын океандагы таптаза экен, э? Таза, таптаза, Бруклиндикиндей эмес. Таптаза.
Бруклиндики кичине кирирээк да, түшкүн келбейт. Мыякты болсо көп болуп, песоктор дагы эмеси. Сууга кирсең чыккың келбейт да, короче, чыккың келбейт. Ошо жакшы, Кудай шүгүр. Кудай көрүп келип калсаңар, ушул Майамиге эле эз алып кетсеңиз жакшы, бияк Айылсеген району экен. Жакшы жер экен. Абдан жакты. Орландога барып келдик кече, Кудай буйрса. Орландога Диснейге барып турасыңар, Диснейге барып келдик. Айда суббота күндөрү салют атылат экен. Саат 9-да. Кечки саат 9-да атылат экен. Көп аттракциондор бар экен, көрө турган жери бар экен. Казылайтына кичине чоңоюп калган балдар менен барсаң, балдар үчүн абдан жакшы жер экен да, короче. Эми биз кичинекей саатта Диснейге барган эмес кой, биз дагы барып көрүп коелу, атайын келгенден кийин деп ошол жака барып келгенбиз кече. Кудай шүгүр, жакшы. Аяка да бул жактан рентген машина алып барган турасыңарбы? Бул жактан рентген машина алдык. 3 сааттык жол экен бул жерден Орландага чейин. Ошо 3 саатта жетип бардык. Кыдырып айра түндө чыгып калдык. Саат 2-лер, түнкү 2-лерде келдик бияка. Жакшы. Абдан жакшы. Америкадан иштеп жүрүп, кээде ушундай эз алгың келет, любой адамчы чарчайсың. Башка бөлөк өтөн жерде жүргөндө любой чарчайт, Кыргызстанды сагынасың дегендей. Кичине чыгып, мени сергитип келгиң келет. Ошол моментте тытынып иштеп, кичине акча жолуп, анан келип эз алыш керек да. Бул жашоодо бир жашагандан кийин ошо тырышкан неги жакшы эле. Болду, эртең Кудай буйрса барсак кайра иштеме. Жакшы. Иштесең иштейсиң дейт, иштеш керек только. Кыргызстанда болсо бир жөн, Америкага келгенден кийин обязательно иштеш керек. Бул жакта иши жок жатканга болбойт. Кээ бир мекендештер көрүп калабыз да, бир жума жумуш жок жатып калса, депрессия болушат да, кадимкидечи. Көргөнбүз да, башында келгендечи. Өзүбүз деле ошондой моменттерге келген. Конечно, сен келгенде деген жумуш сени күтүп турбайт да, сен деген аракет кылышың керек. Тияк бияктан сураштырып, бияк деген Бруклин деген русский район вообще. Сен кыйналбайсың, тилиң жок, койт английский язык жок болсо деле. Мен Бруклинде иштеп жүрөм. Бүт бар эле русскоговорящий. Даже аптекага кирсең, аптека деп жазып турат. Кирген эле здравствуйте десең, здравствуйте дейт. Жок, бирок эми баары бир да, буякта чөйрө башка да. Англисче башында келгенге караганда адам үйрөнүп калат да, угуп атып, угуп атып болот, конечно. Бияк келип көрөсүң, үйрөнөсүң, ал өзүнөн өзү эле боло берет. Аракет кылыш. Негизи Америкага келгенде желательно бияка билип келген жакшы да. Билбейм деп эле келе берсең деле болот. Конечно, если возможность болса, англисче билбей келсең деле болот, бирок кыйналып каласың. Эми кыйналганда кандай? Сен сразу Бруклинден башка жака барбайсың да, только Бруклинде иштешиң керек. Пока көнгөнчө, үйрөнгөнчө, анча-мынча билип калмайчачы мындай киргенден кийин. Кичине жүрүп, элдер менен аралашасың, анан өзүнөн өзү уже пайда боло берет да. Желательно келгенден кийин башка штатка кетиш керек экен негизичи. Потому что башка штаттарга барсаң, англоговорящий, русскоговорящий эмес, англоговорящий. Ал жактан сен батыраак үйрөнүп өткөзүң. Потому что сен айла жоктон үйрөнөсүң. Жок, башында келгенде хотя бы эчтеке билбеген киши Бруклинге келип, хотя бы бир 3-4 ай жүрүп алып, андан кийин адаптацияланып кетиш керек да. Если эч нерсе билбесең, английскийиң жок болсо, первый очередь Бруклинге келиш керек. Өлбөйсүң айта. Жумуш табылат. Бизге окшогондор толтура аякта русскоговорящий, кыргыз, өзбек, орус деген, казак, поляк, украинецтердин баары. Бүт баары орусча сүйлөйт. Короче, жеңил да, жеңил. Жумуштары дагы жеңил деп айтпайм. Иштеш керек, потому что сен документиң жок болуп башында келгенде сен 12 саатта иштейсиң. Негизи ак менетиң менен тапкан акча негизи жакшы да. Иштеп ошондо түшүнөсүң да, депчи. Бирок бияктын акчасы деле жакшы, өзүң тапканга жараша. Жакшы. Өзүң иштегениңе жараша акча табасың, бирок ошондой ошону колдоносуң да, ошону жакшы да. Кенен жүрөсүң. Биякта эч кандай сенин бирөө куугун такпайт. Сен кыргызсың же сен оруссуң же сен тигизиң деп айтпайт. Дин жагына басым жок. Дин жагына басым жок. Менттер келип текшербейт, сен документиң барбы, жокпу деп Москвада деп болчу. Москвада чыгып жүргөн ушундай болчу да. Москва метродон чыксаң менттер турат. Документы, пожалуйста, дейт да. Пожалуйста деп берем документиңди. Если документиң левый болсо, аны алып кетет, акча сурайт. Биякта андай жок. Эч кандай, канча жылдан бери
бир дагы мени токтотпойт. Сен просто нарушение кылбашың керек. Бияқта адам катары жашап жүрө берсең ошол эле. Бери келип бандит жагына же уруш жагына вообще киришпеш керек. Анткени бунун арты жаман. Жакшынакай иштеп, өзүң оокатын кылып, тапканыңды ата-энеңе жөнөтүп, же балдарыңа билбем, өзүңө колдонуңду ошентсең, негизи жакшы нерсе да бул жактан. Иштесең, немеси бар да, иштегендин пайдасы бар. Өзүңө да жетет. Азыр деген көптөгөн мекендештер 2021-жылы грин карта ойноду да. Алар грин карта утуп келсе деле ошол эле ситуацияга кабылат да. Анткени англис тили жок. Үйрөнүш керек. Грин карта утуп келсең, ты считаешь, что ты счастливчик. Бул эң жакшы нерсе. Бул жакка келгендер 10 жылда ошо грин карта жетпей жүргөндөр бар. Если грин карта утуп келсең, бул жакка сенде көп возможность бар. Сен бияктан келгенде сен Бруклинге келип болот да, туурабы? Если аңчытып келбесең келесиң. Болду. Калган өзүнөн өзү болот, просто адамдын өзүнөн да бул кичине эле аракет кылыш керек. Кичине Кудай айтат го, аракет кылсаң берекет деп, кичине эле тырмышып, кичине аракет кылып койсоң эле баары эле болот. Бул адамдын өзүнөн зависит. Ой, жумуш жок деп жата берген болбойт, жумуш жок болбойт бул жакта. Жанагындай башка өлкөлөрдө эмес, бияқта постоянно жумуш бар. Жумуш табылат. Кичине эле сураштырып, тияк-бияка чалып, кичине интернеттен карай койсоң, ар кандай варианттар чыгат. Анан сен жумушту өзүң тандай баштайсың, кайсыга барсам депчи. Бияктан приложение келет, тияктан приложение келет. Эми, конечно, айтпайм, жанагындай биякта иштеп жүргөндөй адамдар эмес, эми поварлар бар, официанттар бар. Ар кандай разнорабочий биякта жумуштар көп. Стройкада иштегендер бар. Документ жок эле иштешип жүрөт элдин баары. Только кеш менен алып иштеп жүрөт на первое время. Документин болгондон кийин уже чекке иштей берсең болот. Бул өзүң келгенден кийин байкаштырып, кандай кылсаң болот, ошону жумушуңа жараша регулировка кылсаң болот. Ошо адак жакшы, Кудайга шүгүр. Келсеңер өкүнбөйсүңөр. Ошо дагы эмне деп сүйлөп. Сонун. Сескө. Баары жакшы. Азыр дагы кичине эс алып дагы улантабыз сөзүбүздү. Буюрса, мына бул жака биз келгенбиз. Азыр бул жакта жашайбыз. Где-то 5 күндөй болду. Жакшы бүт условиялары бар. Бул жакта секьюритиси да бар экен да. Чужойлорду киргизбейт экен. Секьюритиси бар, бүт бары. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, баары жакшы экен анда. Алхамдулилла. Жүрүм, мына эле кирип кетсек. Мындай кирели. Мирлан мырза менен Айчүрөк айымдын токтогон гостиницасынын кире бериш жери экен. Достор, бул квартира. Мирлан мырза бул Майамиден квартира снимать этишиптир. Бул 2 спальня болгондон 3 бедрумный квартира болот да, чынбы? Мына Майамидеги 2 bedroom бу. Бул жөнүндө сен иштейсиң. 2 bedroom экен, э? Пава. Да, экен. Бул 1 спальня экен. Майамиде ушундай 2 bedroom, кыргызча санаганда 3 комнаталуу квартираны 5 күнгө алышыптыр. Баардык условиялар бар экен. Мына бул жакта кухнясы бар экен. Газы, холодильниги двухкамерный. Микроволновка, баардык условиялар бар экен. Эң негизгиси кечинде мындай балконго чыкканда эмне деген ажайып коз. Желдер көрүнөт экен. Мына жана көрсөткөндөй, могу бийик зданиялардын ар жагы уже океан. Абдан сонун экен. Сөз жок. Сөз жок, ушундай абдан сонун экен.
Анан ар жагында дагы бир спальный бар экен. Өзүнүн ваннасы, туалети, кийим койгон жери, бардык нерселери бар экен. Достор, абдан сонун экен. Бул кухнянын оң капталында. Бул экинчи спальня экен. Ай, сонун экен. Мында кровати, бул жагында болсо, бул мастер бедрум деп коет. Мастер бедрум бу. Бул жакта ванна. Бул жагында болсо аял затына керектүү күзгүлөр. Бул жакта дагы бир комната бар экен, сейф экен. Эң сонун.